Саламатсыңарбы туугандар. Мына эртеңки күнү тутулуучу айдын тутулуучу күнү да жакындап келип калды. Эртең 3 март Кыргызстандын убактысы боюнча саат 17:38 ай тутулуу болуп өтөт. Бул ай тутулуу учурда мен подписчиктеримден көп суроолор келе берди. Ошол себептен ошол суроолорго жооп берүүгө аргасыз болдум. Ошол суроолорго жооп берейин. Ай тутулууда мындай кээ бир астрологдордун немелерин берген берүүлөрүн көрүп атабыз, текст түрүндө жазгандарын окуп атабыз. Ушул нерселерден канчалык мындай абайлаганга туура келет, коркууга бир негиз барбы же жокпу, ушуну суроолорду көптөн бери берип келишет. Мен текст түрүндө жооп берип келгем, өзүңүздөр билесиздер. Бул жолкусунда видео түрүндө эле берейин дедим. Бир аз түшүндүрмө бергенче. Бул ай тутулуу убакта ошо мен подписчиктерим бергендей канчалык бир коркууга негиз барбы жокпу деп атпайбы, эч кандай бир коркууга негиз жок. Бул илгери биз жаш болгон билебиз, что шаарда жашачубуз ал убакта районго көчүп барганга чейин, айылга көчүп барганга чейин шаарда жашачубуз. Мен ошо эң кичинекей начальник класстардын бири болгон 0 класста шаарда окуп калдым. Ошондо могу шаардагылар эмес, шаардын чекесиндеги классташ досторубузга барып калабыз да, ошо 0 класста окуган. Ошо бир историяны тарыхты айтып берип кетейин. Анан ошо ата-энелери, башкалар ошо ай тутулуу болгондо, күн тутулуу болгондо, күн тутулуу эми күндүзү болот, ай тутулуу түнү. Табактарды тарактатышып, башка болуп, ырым-жырым бир нерселерди айтып деп биз түшүнбөгөн жаш болуп ушундай нерселерди жасап калышчу да, табактарды тарактатышып, айрым бир эркек кишилер чыгып мынтыктарды атып, ушинтип калышчу да. Бул жамандыктан коргоонун бир белгиси дегендейчи. Бир илгери бул могу экваториалдык мамлекеттерде, могу африкалык мамлекеттерде айдын тутулуусу, күндүн тутулуусу толук түрдө болуп өтөт. Полное затмение, лунное затмение, полное солнечное затмение ушул көп болот да. Ошол убактарда күндүн бетин тозо калган убакта айдын көлөкөсү тозот да күн тутулууда. Ай тутулуу болгондо айдын бетин жердин көлөкөсү тосот. Ушул учурда мисалы көп нерселерди күтүшчү. Ай тутулуу убакта кандай события, күн тутулуу. Бирок ошол африкалык мамлекеттерде толук тутулуулар көп болгон убакта илгери байларды, хандарды, императорлорду чочутуп, ошол убактагы айрым бир мындай адамдар мындай бир коркутуу сезимде согуш болуунун бул белгиси, кандай бир жамандыктын белгиси катары айтып келишкен да. Элдин үрөйүн учуруп, ушундай нерселер болот. Анан алар коркконунан хандар, падышалар, императорлор аларга акчасын берип, алтындарын берип, ар кандай баягыдай мындай бир нерсе менен окуй коюп, башка мындай шаманга окшогон нерселер болгон экен да ал убакта. Бирок ал убакта эми ошо караңгылыктан болуп келген адамдардын. Бирок бул учурда эч кандай коркууга негиз жок. Жөн гана бул учурда ай тутулуу, күн тутулуу учурда ай, күн, жер ушу 3 асман телосы бир тегиздикте жайгашып калат. Бул жерде ай, бул жерде күн, бул жерде мисалы ай, күн, жер ушу бир тегиздикте жатып калганда болот. Ошол боюнча бул негизи чоң событиялар болуп эсептелет, астрономиялык событиялар. Ай тутулуу, күн тутулуу эмне үчүн? Баягы неме ай жаңыруу же болбосо айдын толук толгон полнолуние болгон учурларында болот да. Эмне үчүн бирок ай сайын эле боло бербейт ай тутулуу, күн тутулуу? 6 айда бир болот. Бул ошо бир тегиздикте жатып калган учурда гана ай, күн, жер ошол учурда болот да. Мына события бизде күтүлүп жаткан, биз эртең айтып атпайбызбы? 3 март вторник күнү 17:38 Кыргызстан убактысы боюнча болот. Өтө коркууга негиз жок, бирок кандайдыр бир кайсы бир адам жеке гороскопунда бир чыңалуу абалдар түзүлүп турса, мындай жаман нерселер түзүлгөн болсо, бир 1-2 жылдык, 3-4 жылга созулчу. Бул ошол нерсеге баягы түтөп, быкшып, күйүп күйбөй турган отко бензин
чачып койгондой эле болот да. Сразу лап этип от алат да. Ошол убактан бул бирок ошондой нерселер болбош үчүн эмне кылыш керек? Ай тутулуу, күн тутулуу учурларда өтө бир чоң кырсык, өтө чоң судьбоносный события да, өтө чоң бир адамдын тагдыры үчүн чоң бир жамандык нерсе алып келчү же жакшылык нерсе алып келчү чоң событияларды вызывать этип чакырбайт, бирок мындай от чачып коет деп атпайбызбы мындай. Ширеңке менен ошо бензин чачып ширеңке таштап койгондой лап этет да. Ошон үчүн мындай учурда өтө геройствовать этип, баатыр болуп кетип, кайсы бир учурларда бирөөлөр менен бейчек урушуп кетип, урушуп мушташып кетип, же бирөөлөр менен оттошуп соттошууга чейин барам, агандай мындай ушундай баатыр болуп кетмей мүнөздөрү токтотуш керек, мүмкүн болушунча токтоо болууга аракет жасаш керек. Вот. Эми ушул ай тутулуунун негизги учуру мен бул азыр глобус аркылуу түшүндүрүп берейин. Мен светильникти жандырам. Светильникти жандырганда бизде бул жерде азыр Кыргызстан бул жерде турат, Бишкек. 43 градус широта боюнча, кеңдик боюнча географиялык бул жерде жайгашкан Бишкек. Бирок биз ал убакта 17:38-де жердин күндүзгү бөлүгүндө турабыз. Могу глобусту жылдырып атабыз. Негизи Тихий океан, Тынч океандын так ортосунда, могу светильник турган жерде ай деп элестеткиле, ай. Бирок могу жер азыр жарык болуп турат да глобуска. Бул жакты түн, караңгы деп элестеткиле. Только ай деп гана светильникти элестет. Ошондо күн тутулуунун эң чоң фазасы болуп өчү толугу менен тутулуу болот деп атпайбызбы? Толук ай тутулуу болот. Полное лунное затмение. Тихий океандын где-то ортоңку географиялык кеңдиктеринде болуп өтөт бул. Ошол себептен буну жердин түнкү бетиндеги гана жашоочулар көрөт, жердин жашоочулары түнкү бетинде, күндүзгү бетиндегилер көрбөйт. Биз мына жердин күндүзгү бетиндеги жашоочуларга кирип калабыз эртеге 17:38-де. Жердин күндүзгү бөлүгүндө. То есть ай биздин под нашим горизонтом, под горизонтом болот. Бул биздин горизонт болсо, чыныгы математикалык горизонт. Бул горизонт бул жерден бүтсө, биздин горизонт под нашим горизонтом болуп атат. Бул жакта биз көрө албайбыз. Жердин күндүзгү бөлүгүндөгү жашоочуларга кирип калабыз биз эртеңки күнү 17:38-де. Бул жакта түнкү бөлүгүндө жашоочулар, Тихий океандын жакы элинде жашоочулар, мисалы бул жактан Түндүк Америка менен Түштүк Америка көрөт. Булардын күн батыш тарабынан көрүнөт. Түндүк Америка жана Түштүк Америка үчүн айдын тутулуусу, ошо толук тутулуу болгон учурда күндүн батыш тарабынан көрүнөт. Күн батыш, бул жакта да күндүн батыш тарабынан. Ошол учурда анан бул 74 минутка чейин созулат эртеңки күн тутулуу. Тихий океандын так ортосунда болуп өтөт. Экваторияда Тихий океана, могу экватор сызыгы могу ортодон өткөн. Ошол тушта болуп өтөт Тихий океан. Ошол себептен ыракы чыгыш, Дальний Востокто дагы жакшы көрүнүлөр болот. Вот Япония жакшы көрөт муну, Корея, Түндүк Түштүк Корея. Биздин ыракы чыгышта жайгашкан Владивосток шаарлары, Хабаровск шаарлары, то есть Россия Федерациясынын чыгыш тараптагы жайгашкан шаарлар дагы жакшы көрөт. Жана ошондой эле бул ошо биздин мынау Евразия континентинин ичинен ушу чыгыш тарабы гана ыракы чыгыш. Владивосток, Хабаровск жана башка жактар көрүп калат. Булар үчүн күндүн чыгыш тарабынан көрүнөт. Айдын мындай толук тутулуусу болуп жаткан учуру Америка үчүн күндүн батыш тарабынан көрүнсө, Владивосток, Хабаровск, Россиянын чыгыш тарабындагылар үчүн ай тутулуу күндүн чыгыш тарабынан, күн чыгыш тараптан көрүнөт. Австралия үчүн дагы, Австралия эми бул Евразия эң чоң континент да. 6 материктин, 6 континенттин ичинен. Австралия эң кичине континент. Ошо Австралия дагы толугу менен көрөт, айрыкча батыш тарабына караганда, чыгыш тарабы жана ортоңку географиялык узундукта жайгашкан жерлери Австралия континентинин
ушул чыгыш тарабы и ортоңку где-то ортоңку географиялык узундуктагы жайгашкан шаарлар жана жашоочулары көрө алат. Ошо. Эми мен буну берип кеткендигимдин себеби ай тутулуу боюнча кыскача маалымат берип өттүм. Ушул ай тутулуулар, эми күн тутулуу өткөндө болуп өттү, коридор затмений деп коет астрологияда. Коридор затмений. Ай тутулуу менен күн тутулуу менен ай тутулуунун ортосуна кеткен 14 күн убакыт, примерно 14-15 күн, 2 неделя, 2 жума убакыт аралыгын коридор затмений деп коет. Коридор затменийдин бул жылдын башындагы биринчи коридор затмений бүтүп атат могу эртеңки күnkү ай тутулуу менен. Ушул коридор затмений деп астрологияда коридор деп коет, коридор затмений. Астрономияда коридор затмений деп аталбайт. Сезон затмений деп коет. Ошо жылдын башында сезон затмений, же болбосо кыргызча айтканда биз илгери ошо 4-5 курста физика математика факультетин окуп жаткан учурда бизге сезон затмений, күн тутулуулардын, ай тутулуулардын мезгили деп айтылчу. Буну кыргызча которсок, сезон затмений, астрономиялык тил менен айта турган болсок, сезон затмений же болбосо кыргызча ай күн тутулуулардын мезгили деп койсок болот. Мына ушу менен эртеңки күн менен бүтөт 17:38-де 74 минутага чейин созулат. Эми ушул эмне событияларды берет, урматтуу туугандар? Биздин 12 зодиакалдык белгидеги, жылдыз белгидеги адамдарга Овенден баштап, Овен кой жылдызынан баштап, рыба, балык жылдыз топторуна чейин ар бирине өз-өзүнчө азыр ушу астропрогноздорду берип кетебиз. Макулбу? Ошон үчүн бул видеону көп бөлүшүп, жакшы комментарийден жазып, туугандар бизди колдоп турсаңыздар, мен дагы көп ушундай видеолорду жаратып турууга, чыгарып турууга мага дагы мотивация пайда болот, шыктануу пайда болот. Мен сиздерге анда ай сайын эмес, ар бир апта сайын, керек болсо күн сайын чыгарып турганга мен даярмын. Ошон үчүн лайктардан, жирный лайктардан басып туруңуздар. А мен сиздерге күн алыс керек болсо чыгарып турайын, ушундай маалыматтарды берип, ар бир күн сайын кандай астрономиялык событиялар болот, жерде адамдар үчүн кандай бул событияларды, кандай окуяларды берет, ар бир нерселер боюнча астрономиялык ушу маалыматтарды сиздерге берип турам, туугандар. Макул анда. Пока-пока.